Касымалынын караты. Автору Бердикожо Беназаров. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Болгон окуянын негизинде жазылды. Биринчи аудио бөлүм. Ат адамдын канаты деген сөз бекер жерден айтылып калган эмес. Болгон 4 түлүк малдын асылы да, адамга жакыны да, пайдалуусу да минсе канаты, жесе тамагы жана эң жакын ишенген жаныбар да жылкы баласы. Жылкы баласынын баа-баркын көчмөн түрк элдеринин ичинен өзгөчө кыргыз эли тээ илгертен бери баалап, барктап жана кадырлап келишкен. Бекеринен жылкы баласын башка чаппа, жалына бутуңду чыгарба деп жөн жерден айтылып калбаса керек. Эмесе сөз өңүтү өз учурунда эл оозуна алынган кадимки Ниязбектин 8 бегинин бир уулу Шатен урусунан чыккан Мамбет уулу Касымалы болуштун караты жөнүндө болмокчу. Бою узун, кара торусунан келген, сөзгө сараң, бир сырдуу, түнт мүнөз, өз оюн бербеген уруусу сарбагыштын ичинен чертке Султан Саяпкер өзү таптаган кара аттын жанында туруп, эмнегедир терең ойго батып, бир жерди тешеттиктеп, нес болгон адамдай бир орундан жылбай жалдырап көпкө турду. Деңиздин сырты тынч көрүнгөн менен ичинде эч кимге билинбеген бурганак болот. Ошол сымал эле ар бир адамдын да ичинде эч ким билбеген жан кыйнаган бурганак болору да чын. Чындап караганда, Султан бул кара ат менен канча жылдан бери алып урушуп, жанынан чыкпай алек болуп келе жатат. Антке менен кара аттын арты менен атасы көрбөгөн жерге барып, Тирибуру элдердин сыйын көрүп, Саяпкер деген атка татып, оозга алынып калганы да чын. Султандын саяпкерлик өнөрүн көпчүлүк эл баалай билет. Анын себеби саяпкерчилик өнөрүнүн да жүгү оор. Аны жөн адам көтөрө албасы да чын. Мал эттүүлүгү менен бааланса, адам кылган иши менен жана адамдык сапаты менен бааланат эмеспи? Антке менен Султан кара ат экөө бирин-бири көрбөй калса, кадимкидей сагынып, кусаба болуп, бир орунга турмак турсун, тынч ала албай да калышат. Анын себеби канча убакытты, тактап айтканда канча күндү, канча түндү, жайды, кышты экөө бирге өткөрүп, канча азапты, канча жыргалды, канчалаган сыйды бирге көрүштү. Жылкы баласы билинбегени менен абдан сезимтал жаныбар келет. Өзгөчө гүлүгаттар кыздай назик, бир сырдуу, анан баамчыл болушаарын Султан бала кезинен билген үчүн кара аттын тилин таап, аны менен көп убактысын бирге өткөрөт. Султан ойдон алаксып, эмнегедир ушул жолу кара аттын акырдагы чөптү берилүү менен жегенин бир топко карап туруп, дагы бир сырды байкады. Ооба, чыныгы дулдул, чыгаан тулпарлар гана баскан турганынан, ал турсун ар бир кыймылынан жана жеген чөбүнөн, турган турпатынан бери өзүнүн артыкчылыгын көргөзүп, кудум ак сөөк адамдардай сыпаа болорун аттын сырын билген жана баамчыл адамдар гана билишет. Мурунку түнү Султан кара атты аппак таң ашырып, арам терин алган. Кече түнү болсо этин ысыта катуу жүрүш менен бастырып келип, суутту да, анан эртеле отко койгон. Эртең менен өзү шараккан суудан сугарып келип, тоо бетинен чаап келген көк бетегеден салып, минтеп, анын жанында турат. Султандын элдин оозуна алынып калган күлүк кара аттын жеп жаткан чөбүн карап турганы да кандайдыр бир сырды ичине камтып тургансыйт. Султан негизи өз оюн бербеген өжөрүн эме, болбосо эч агырденип, малдуу болуп калат беле, ким билет. Бирок болуштун бир кезде айткан сөзүн жүрөгүнө жакын кабыл алып, ошол тилек качан кабыл болот деп күтүп жүргөн кези. Кара атты карап дагы канча убакыт турат эле, ким билет. Жанына жакын курбусу Байбосун басып келип, суке, эмне кара атты жан көрдүңбү? Болбойсуңбу? Сени күтүп отура беремби? Деп суроолу тигилгенде гана Султан эми гана ой кучагынан бошонуп бери бурулду да анан: Байбосун, карачы кара аттын чөп жегенин. Күлүк ат керек болсо, жеген чөбүнөн бери башка аттардан айырмаланып турарын мен азыр байкадым. Кээде карасам деле алдындагы чөпкө карабай калат. Кээде минтип мен көрө элек сырын көргөзүп, чөптү да бир башкача жеп калган адаты бар. Билинбеген менен күлүк ат көп сырдуу болот. Байбосун таң кала карап: суке, деп эркелете атын айтып, жылкы баласы жүрүшүнө жараша кандай болуп бөлүнүп айтылат? Деп суроо берип алып, кайра жооп күтпөстөн өзү сөз алды. Негизи эле мага басыгы жакшы ат болсо болду эле.
Бир жактарга барганда жүрүшү тың ат минип, байбанаптардай болуп, каада күтүп, атка чалкалай отуруп барганга эмне жетсин? Негизи минген атың тың болсо болду да, Султан эмнегедир бул жолу ачылып сүйлөдү. Курбусун жакшы маанай менен карап, "Баке, сен жаңыласың. Ар бир нерсенин кадырын биле жүргөн жакшы. Гүлүк аттын дагы кадыры бар. Айткандай сурап калдың, эми айтып берейин. Жакшылап кулак салып угуп тур", деп бери жакты карай жарым кадам жылды да, анан адатынча башын тырмап алып, жылкы баласы жүрүшүнө карата кандай айтылмак эле. Сен айткандай басыгы тынч, басыгы шайдоот, таскактуу, кашаң, күлүк, жорго жана башка болуп айтылып бөлүнүп кетет. Айткандай жорголор алыс жол жүргөнгө жакшы. Кээ бир жорголордун үстүнөн толтура аяктагы сууда чайпалып төгүлбөйт. Илгери Шырдакбек деген учурунда элге катып алынган адамдын боз жоргосу болгон экен. Ал боз жоргого жорголук жактан ат жетпептир. Анан Шырдакбек сулуулугуна карап алган аял Эркайым боз жоргону минип калмактын ханына качкан экен. Негизи эле адам баласына сый жарашпайт. Болбосо никеле шерине душман чыгып, эмнеге боз жоргону мине качат? Бул ашыкча сыйды көтөрө албагандын бир кесипети да. Баса билесиңби, Байбосын? Жылкы баласынын дагы бир касиети анын тердеген теринде болот. Аттан чыккан тердин жыты адам баласын ар кандай оору сыркоодон сактайт. Ошол себептен жылкы баккан, сабабышкан, ат үстүндө жүргөн адам жана жылкы баласын жууп тараган киши эч качан оорубайт. Көпчүлүк адамдар жылкы баласынын бул касиетин билбей, жылкы баккан адамдарга карасаң кыпкызыл болуп, өңүнө чыгып алыптыр, дегеле бул оорубайт деп айтып келишет. Негизи жылкы менен жүргөн адамдардын оорубай жүргөнү жылкы баласына байланыштуу. Бирок жылкы баккан деле оңой олтоң иш эмес. Түн уйкудан калып, ат үстүндө жүрүп, такымды жоор кылып, айтор жылкынын четинде жүрсөң гана жылкы болот. Эгер билсең үстүндө суу чайпалбаган жоргону бир салдырып алсаң эмне деген рахат. Бир кумардан чыгасың. Эгер жоргоң баш байгени алып, соорун алып калсаң, душманың да кошомат кылып, берерге ашын таппай калат. Ат тең. Жаман дос менен көлөкө күн чыкканда гана жаныңда пайда болот го чиркин. Аны сыңар таптаган атың баш байгени алганда эмне деген гана сөздөрдү укпайсың. Бирок ат таптагандагы чоң түйчүктү талап кылат. Ар кандай күлүк ат болобу же жорго болобу, негизи маселе аны кыл табына келтирип тапташта. Жылкынын мүнөзүн, сырын, кыял жоругун билип таптай алсаң гана сени уят кылбайт. Ар кандай күлүк ат болобу же жорго болобу, негизги маселе аны кыл табына келтирип тапташта. Жылкынын мүнөзүн, сырын, кыял жоругун билип таптай алсаң гана сени уят кылбайт. Жана сени менен өмүрлүк дос болот. Байбосын акырын гана сөз чыгарып койду. Анда бул касмалуу болуштун караты менен сен жан кыйышпас дос турбайсыңбы? Султан анча жактыра бербей жалт карап алды да анан: "Байбосын, Карат экөөбүз канча жылдан бери бири-бирибизди билебиз. Карат үндөбөйт, бирок мен анын ар бир кыймылынан билем эмнени каалап турганын. Маңдайыма саапкерчилик өнөр жазылган. Мен андан алыс кете албайм. Болду, эми сөздү чойбой бара турган жерге барып келели. Кызыксың, өзүң келип шаштырып коесуң да анан кайра суроо үстүнө суроо берип убакытты кармайсың", деп терс кыялы кармап кеттиби же мындан ары сырын айткысы келбедиби ким билет. Берилген суроо аягына чейин айтылбай, сөз чукул аяктады. Мен окуп атсам эле сен келип аласың, кызым, Ия. Ким кызсың? Атакс. Кимди жакшы көрөсүң? Атакс. Ким төрөдү сени? Атакс. Жан десе кантип төрөдүм мен? Уа деп төрөп алдың сени? Кана бирдеме деп сүйлөп койчу. Кандайсыңар деп койчу, кызым. Кандайсың? Менин атым Азалия. Азалия, Азалия. Канча жаштасың? Чүш кармаба кызым аякта. Канча жаштасың? 3 жашта. Мен баарыңарды жакшы көрөм деп койчу, кызым. Мен баламды жакшы көрөм. Молодец, кызым. Бака нукту да менке. Пока жакшы тургула деп кой. Бака жакшы тургула. Бака неки кондо нугата да? Угуп атат сени. Бар эме сен дагы. Айлуу түн, караттын тизгини эрдин кашына оролуп, мамыга аса байланып таң ашырылып турат. Айлана тыптынч. Бир гана ак карлуу тоону ашып бара жаткан ай гана аса байланып турган караатты кыйып таштап кете албай жаткансып, тоонун башында кыйлага тээп тегерек болуп туруп, анан кичинеден кетилген нандай болуп жарымдап барып, тоонун ары жагына жашына баштады.
Айбатар менен чыгыш жактан таң кулан өк салып келе жатканда таңкы тынчтыкты бузуп үй жактан бир караандын дабышы чыкты. Караанды көргөндө Караат окуранып жиберди. Сени канчага чейин күтөм дегенсип. Султан Саяпкер мындай таңдын канчасын көрдү. Таң ашырылган Караатты отко коем деп, таттуу уйкудан ойгонуп туруп, сыртка чыгып таң сырына канча жолу күбө болду. Бул да болсо Саяпкерди күнөргө берилгендик. Султан Карааттын жанына келди да акырын көкүрөгүн сылап эркелеткен болду. Анан эрдин кашынан тизгинди бошотуп, аттын эр токумун шыпырып алып жетелеп келип, акырга байлады. Караат ушуну эле күтүп тургансып, акырдагы чөпкө башын салды. Султан кызыга карап турду. Караат күтүрөтүп чөп жегенге ашыкты. Таң атканга чейин тарткан азабын дароо унутуп, ээсине ыраазы болгонсуп чөп чайнап жатып, Султанды сүзүлө карап алды. Бул амалы менен курсагы катуу ачканын билгизди. Убакыт күз мезгили болгондуктан Султан чыйрыгып кетти да, анан акырын басып барып кайра үйүнө кирди. Эмне болгон күндө дагы таңкы уйку кандай таттуу. Эки баласы аялынын ары жагында көршүлүп уктап жатат. Аялы Сайра уйкусуроонун арасында кобураган болду. Деги качан тынч жатат болдуң экен? Караатыңдын жанына эле барып жатып албайт белең? Деген болду. Султан аялынын бул айткан сөзүн укмаксан болуп койду да, чечинип жылуу төшөккө жатып, ойго алаксыды. Таңкы уйку кандай таттуу. Сайра азыр эле сүйлөп жаткан. Бирок дароо уйкунун азгырыгына кирип, бышылдап уктап кетти. Султан чар жайыт ойлорду ойлоп жатып, бир кезде эмне болуп уктап кетти, аны өзү да билбей калды. Таңкы уйкуга эч нерсе жетпейт го чиркен. Султан тим эле коңурукту кош тартып, катуу чарчаган кишидей чалкасынан жатканда, сырт жактан катуу дабыш чыкты. Курган Султан дароо ойгонуп кетти. Бул дабыштан көзү умачтай ачылып, эки жакты караса аялы Сайра эчак туруп кетиптир. Түндүк тартылып, таң атып, таңкы кыймыл башталып калыптыр. Сыртка чыкса кара өгөз жайылып турган көңдү жөөлөп, көң кулап көрсө ошол дабыш Султанды уйкудан ойготуптур. Аялы Сайра кара өргүздү чыбык менен чапкылап, артынан калбай талаа жакты көздөй айдап бара жаткан экен. Бер жакта кошуналардын дагы кернейлеринен түтүн буулап, от жагылып, жашоо шаңы башталып, эл өз иши менен алек болуп жатканын көрүп, Султан Караатты көздөй басты. Караат эчак акырдагы чөптү жеп болуп, ныксырап, боюн бош таштап, ойго алдырган адамдай телмирип турган экен. Султан жакын келип сыйпалап, эркелеткен болду да, анын алдын тазалап, жетелеп барып сугарып келип, кайра жаңыртып чөп салып коюп ичкери кирсе, эки баласы Жума менен Абыке эчак туруп, үй ичи жыйналып, таңкы нарга олтуруп калышыптыр. Сайра кичине идишке сүт куюп келип, жаңы чай куюп бергени жатканда сырттан Касымалынын жигити Букан кирип келди да, «Салам алейкум» деп учурашкан болду. Султан саламды алик алып жатып эле билди, болуш чакыртып жибергенин. Букан улбурлуу, кара күчтүн атасы аталган ысмы көпчүлүккө таанылып калган балбан жигит. Жашы 40-тан ашса дагы балбандыксын, бой келбетинен али кетелек. Антке менен сөзгө сараң, анан түнт мүнөз күткөн, үнү жоон неме. Келип тасмал четинен орун алып олтуруп жатып, акырын үн катты. «Султан, болуш Караатты алып кел» деп жиберди. Бул айтылган сөздүн артында эмне жатканын билсе дагы, тактап билиш үчүн суроо берген болду. Эмне кылат экен? Караат азыр жаңыдан табына келип, боюн керип калды эле. Букан эч сөз укпаган адамдай коңур үнү менен, «Мага болуш эч качан эмне кыларын айтпайт. Баса, сени дагы чакыра кел» деген. Айткандай алыстан киши келген, түндө конок болду. Баамымда ал киши Чыгаан Саяпкер го. Эки оозунун бири эле күлүк ат жөнүндө болуп жатты. Балким Караатты агасын атканы жатса керек. Бул сөздү укканда Султандын көзү бакырайып, тим эле чоң жаңылык уккан адамдай ордунан копшолуп алды да, анан сөз кезеги келгенде суроо берип калды. «Букан, сен ал кишинин ысмын билесиңби? Мен Кыргызда болгон саяпкерлердин баарын таанып билип деле калдым». Букан чайдан шорулдата уртап, нанды тиштеп, бир-эки чайнады да анан, «Менин баамымда Шергазы Саяпкерби деп калдым. Каске мага шеке деп кайрылып жатты. Барсаң көрөсүң да. Андан көрө тездетчи, күтүп калышты го». Султан ушул жерден калдастап, чоң Саяпкерге жолугуу үчүн ашыгып, олтурган ордунан тура калды да, анан сыртка чыгып Караатты токуп, ал 2 саатта даяр болуп, жолго чыкты. Антке менен Караат түнү таң ашырылганга тим эле алып учуп,
басқаны шайдот тартып, бұқанды минген атынан улам ашып алдыға озып кеткенде, сұлтан тізгенді тартып, бұқанды күтіп қалып жатты. Сұлтан қара атты мініп бара жатыптағы аның кемшіліктері бар екенін беріп, өзінше ойға атып, улам ылдый бола қалып, аттың аяқ шілтегенін байқап келе жатты. Еко генен чай қайнамы уақытта ғана болыштың ешігінің алдына келішті. Тей алыстан ле Сұлтан мамыда ойланып тұрған 10 чақты атты көріп, даро үйде сый қонақтар бар екенін аңдап, қара атты өзінше оғышы жердегі мамыға байлап, беріні көздей басқанда үй жақтан шыққан қоңыр да анау қылды. Алдынан болыштың жан жігіті бағыш шығып салам айтты. Ал Сұлтанды ушунчалық жақшы көрет. Анткени қара атты таптап тауына келтірген емгегіне разы. Бағыштағы қара аттың шыралғасына илініп қалған үшін Сұлтандың емгегін бағалай білген жөні ушул жақта жатат. Сұлтан алтығана тақ боз үйге салам айтып кіргенде, үй içi толы киши екенін көре сала оз ұчынан ұчырашқан болды да, анан азға айырлап тұрып қалды. Даро көңілі төрдегі қызыл жүзді, бет түзіліші тоғылық келген, чарчы бойлы, суйдан сақалы бар, көзі жүлжігірек кишіге бұрылды. Бұл кишіні бір жерден көрген, бирок қайсы жерден көргенін есте албай қойды. Болыш Сұлтанның кірішін еле күтіп тұрғансып, үнін жоғары шығарып, үйдегі қонақтарды текші қарап алып, «Та, мына менің саяпкерім. Қара атты қара ат қылған ушыл жігіт. Ушыл жігіттің арты менен қара ат баш байгені алып, қара пәкі тілекті атқарып, елді бағып келе жатат», деп Сұлтанды үстіртіп мақтап қалдылы. Бұл айтылған сөзді ду ете қоштап кеткендер да болды. Тура. Гүлікті гүлік қылып, қыл тауына келтіріп таптаған саяпкер екенінде еш талаш жоқ. Сұлтан аттың тілін берген үшін қара аттың жанынан шықпай, көп жылдан бері таптап келе жатпайбы, деп қалышты. Сөздің күші ай. Ушыл сөзді ұққанда Сұлтандың болғын емгеге ақталып, алалбай жүрген қарызы, азыр айтылған жағымды сөздерменен ле қолына тигенде болып түшті. Ал тұрсын қавағы да ашылып, сыймықтанғансып, үй ішін сыдыра қарап алды. Төрді олтырған алиги қызыл жүзді кеше сөз білгілігін қылып, олтырған ордынан азға қопшолып, сөзді маға бергіле дегенсеп, жөтелген болып, Сұлтан, сен тура түшін. Қарашы, еліңе қандай барқ досың. Сен емгегіңде елің бағалай білшет екен ғой. Мына мен қанша жылдан бері күлік аттап-тап, ат менен бірге жатып, ертең менен аттың жанынан ойғанып, күліктің ысығына күйіп, суығына тоңып келе жатам. Бирок ешкім менің емгегімді бағалап, азырқыдай жылу сөздерін айтышқан емес. Білінбегеніменен құру сөзменен болса дағы, емгекті бағалап қойса адамның көңілі өсіп, ешке олған шық күч алып қалады. Қаске, сен аддан тура сөз айттың. Сенің барқыңды көтеріп, даңқыңды шығарған қара ат. Қанша жерден қара ат шығып келіп, зоғылыңды көтерді. Саға көз артып сұқтанғандар қанша болды. Барған жеріңден балбаның жығат, гүлігің шығат. Гүлігіңнің шыққанына бұл жігіттің емгегі зор. Сұлтан өзінің дарегіне жақшы сөз ұққанына ердемсініп, емнігедер жүзі жайнап тұрды. Оба, бұға чейінделе мұндай жағымды сөздерді ұққан, бирок азырқыдай толқыннанған емес. Уймүйіз тартып олтырғандардың ішінен төр жақта олтырған чоқшо сақалы бар, сыйда киім киген қары киши ақырын сөз алды. Илгертен бері айтылған кеп бар. Жаныңда жүрген туғаның барқыңды білбейд, жаныңда жатқан қатыныңа барқың жоқ деген. Анткени жақшы адамдардың барқы қачан көз өткеннен кейін ғана білінет. Анын себебі жақшы адамдар мақтанғанды, жана өзін елге танытқанды жақтыра берішпейді. Мен Сұлтандың емгегін қасыкем, наманған шарына барып қаратты байгеге салғанда білдім. Қарат шығып келгенде көзіме жаш толып, үнім өктем шығып тұрған кез болышы. Сұлтан ал кезде абдан жаш жігітелі. Жаш болып тұрып қаратты жигіне жеткіре таптағаны мені қату таң қалдырған. Ошол ат жабышта бойлары биік зоот аттар чуатудан өткенде қараталардың жанында құнандай еле көрінген. Қасымалы сөзді өліп, сіз абдан тура байқағансыз. Чындылы ошондо қарат болғаны быштыдан өтіп, бір асыға жашы жақындап қалса керек эле. Сұлтан сөзді алды. Ова, бышты болучу, жазға асый болмақ. Анда күз мезгіл емес біле. Сөз ушул жерге кіргенде сырттан эки сакалдуу киши кирип келип, сөз үзүлүп калды. Булардағы ат кадырын жакшы билген, учурунда ат таптап жүргөн Ноой менен Дөөлөталы карыялар эле, экөтен Керим уулунун балдары. Келген эки карга үйдөгүлөр орларынан туруп, төрдөн орун бошотуп берип калышты.
Күчтүү салынган кара тарунун бозосу көбүрөп, алдыдагы аяктарда толуп турат. Бозонун күчүнө ичи сып, жүздөр тамылжып, үндөр бакылдап чыгып калган кез Ногой орун алып отуруп жатып эле султанга карап: эмне султан, түндө каратты таң ашырдың беле?" деп билгендей эле сурап калды. Бул берилген суроого башын ийкеп жооп берген султан акырын гана: "Жакында ат башлыктар, чериктер чоңашып барат деген кабарды уккандан бери аз-аздан атты табына келтирейин деген элем." Бул айтылган сөздүн артында таптап жатам деген сөз жатканы баарына маалым болду. Ногой башын ийкеп, даамдан ос тийген болуп: "Каске, биз сага келдик эле" деп суроолуу карады эле Касымалы. Келгиле, силердин келип турганыңар жакшы эмеспи? Даамга карагыла" деп калган сөздү анан айткыла дегендей белги берип койду. Сөз ушуну менен башка нукка бурулуп, айтыла турган сөз дарегине жетпей калды. Султан канчалык аракет кылса дагы, алиги кызыл жүздүү кишинин ким экенин биле албай убара болуп, сөз тыңшап отурду. Ал киши сөз кезеги келгенде өзү таптаган кер кашка аттын тарыхын айтып баштады. Алдындагы аякты жарымына чейин бошотуп: "Ал кезде менин болуп турган кезим. Кер кашка атты 2 ай таптап, табына келген кезде таласка өз элине кадыры сиңген белгилүү бир кишинин атасынын ашына барып калдык. Жердин алыстыгы бир тең, ал жака ашуу ашып, суу кечип, жол азабын тартып жетмек бир тең болду. Жолго деп жем чөптү бир төөгө жүктүп алып алганбыз. Кер кашка ат мен таптаган биринчи ат болгон үчүн абдан толкунданып алгам. Болгон дитим кер кашка атта. Аны улам карап коем. Бирок эмнегедир эле кер кашка аттын кемчилиги бардай сезиле берди. Таласка жеткенибиз менен кандайдыр бир күмөн ой жанымды жай алдырбай койду. Улам атты карайм. Баягы айылдан чыккандагыдай ат табында эместей сезилди. Бир нерсе болуп табы жанып кеткендей элес пайда болуп, сана жүгү басты. Биз 2 күн эрте барган экенбиз. Аңча эле карылык айылына баш багып калган, аргынан келген, көзүнүн нуру өчкөн, кийген кийими жупуну карыя эмнегедир эле мени өзүнө тартып туруп алды. Мен өз эркимди башкара албай, ал карыяга жакын келип салам айттым. Карыя менден ушуну эле күтүп турган билем, сары тишин ырсайтып, жыртак көзүнө келген каканактаган жашты жеңи менен арчып, маанилүү сөз айта тургансып белги берип: "Балам, алыстан келген түрүң бар. Мен да бир кезде сендей болуп ат таптап, ат кадырын билген жан элем. Эми минтип карылыктын тушамышына кабылып, билектен каруу, көздөн нур, ооздон сөз качып элден четтеп калдым. Көрдүм. Сен таптаган кер кашка атты абдан жигине жеткире таптаптырсың. Бирок алыс жолдон атты кыйнап койгон экенсиң. Байкачы атыңдын көзүн. Нуру качып, бир жери ооруп тургандан белги берип турат. Жакшылап абай салсаң аны таап аласың. Эгер ошол кемчилигин тапсаң, атың баш байгени алат" деп, андан башка сөз айтпай тетири бурулду да, анан элге аралашып кетип көрүнбөй калды. Мен ал кишиге суроо бергенге да жетише албай калдым. Мага бир башкача сыр болуп көрүнгөн ал киши кеткенден кийин жаным жай алып, бир орунга олтура албай калдым. Мени катуу сана басты. Аттын уламы ар жагына бир жагына бир чыгып карайм, бирок эч нерсени байкай алганым жок. Бир кезде ат эмнегедир алдыңкы сол буту менен жерди тепкилегенде дароо бутун карай калдым. Көрсө өтмөк ашуусун ашып келе жатканда аттын сол бутунун бакайынын үстү жагы жалпак миздүү ташка тилинип кетиптир. Ал кексе чал ошону дароо көрүп турда, мага табышмактантып, алыстан келиптирсиңер деп айткан тура. Ошол айткан кебинен эле бир нерсени байкасам эмне? Мына чыгаан саяпкердин көрөгөчтүгү, билгичтиги, сезгичтиги. Ал карыя аттын көзүнөн, анын турган турпатына алыста туруп аттын бакайын байкаганына мен ушунчалык кызыктым да, ошол кишидей чыгаан саяпкер болсом деп бассам турсам тилек кылдым. Кийин менин тилегим кабыл болуп саяпкер болдум. Бирок бул саяпкерчиликтин дагы бир жан койбогон жаман сапаты, кайсы жерде күлүк ат бар дегенди укканда бир жерге тура албай, күлүк атты көргүң келип көөнүң эңсеп туруп алат. Андан дагы бул өнөрдүн дагы бир азарты, тапталып жаткан күлүктүн кемчилигин көрүп, изилдеп баш оорутуп жатып, ошол кемчиликти жойгондо адам ушунчалык өзүнө ыраазы болот. Султан бул сөздөрдү укканда абдан туура сөз айтылды деп, дагы тереңдеп сөз уккусу келип, кулагын төшөдү. Тиги киши эми сөздү андан ары улап, берилип айтып баштады. Мен дароо аттын бакайын кармалап көрдүм.
Аттын буту чын эле катуу ооруксунуп калыптыр. Ал турсун алиги канаган жери шишип, шишикке сары зил толуп кеткенден бери билип, дароо ишке кириштим. Жаныма дайыма Намангандын базарынан сатып алган макин боло турган эле. Эми ал макинин курчтугун ушундан улам билгиле. Тим эле тийген жерин шылып кетчү. Мен акырын аттын бакайын кармалап туруп, шишип турган жерди макинин учу менен жарып жибердим эле. Ойлогондой эле ириң аралашкан бырт этип атып кетти. Дароо ириңди сыгып, жылуу суу менен жууп, анан жаныма салып жүргөн дары чөптү жаратка коюп, жакшылап таңып койдум. Жогоруда айттым го, саяпкер таптаган атынын кемчилигин таап, аны жеңгенде кандай кубанып, бул дүйнөдө өзүнөн артык бактылуу адам жоктой сезип калат деп. Көрсө ар бир өнөр ээси өз өнөрүнүн кулу болуп, өмүр өткөнчө өз ишинен гана канаат алып, ишинин ийгилиги менен кубаттанарын мен ошондо билдим. Анткени ат чабылар күнү алиги карыя жаныма келип акырын гана: "Балам, атыңдын кемчилигин таапсың, эми сенин атың баш байгени алат. Эгер жолдон тоскоолдуктар болбосо" деп дагы менин башыма санап ийип салды. Бир жагынан ал карыя да абдан жүйөлүү сөздү айтты. Бөтөн эл, бөтөн жер. Бул жакка мен биринчи жолу келип, калдастап, эмне кылышты билбей калдым. Ат чубатуудан өтүп, санакка кошулуп калды. Дароо ат чапкан чабандеске жетип бардым да, өзүмдүн оюмду айтканга үлгүрүп калдым. Аттар айдалып кетти. Кеминде 40-50 чакырымга чабылмай болду. Демек, бир конуп жете турган жер. Жердин уусун билбейм. Аттар айдалып кеткенден баштап мени санаа басты. Анткени таластыктар өздөрү кошкон чылкый кара ат менен аксыдан келген тор ат менин көзүмө укмуш күлүк аттай көрүндү. Тулпар десем да жарашат. Эч бир кемтиги жок тапталганына көзүм жетти. Аңгыча эреңиш болуп калды. Мен элге аралашканым менен санаам башка жакта. Ким эңип, кимдин балбаны жеңилип жатат, ал деле мага кызыксыз болду. Аңгыча эле элдердин арасынан алиги менин кер кашка атыма сын берген карыяны көзүм чалып калды да, анын жанына жетип бардым. Ал киши мени көрүп, бул жолу абдан жакшы маанайда учурашты. Дароо суроо берип калдым. Мени түйшөлткөн ойду аны менен бөлүшөйүн деген ойдо. "Аксакал, алиги таластыктар кошкон кара ат менен аксыдан келген кызыл тор ат абдан табына келген экен, десем тиги карыя акырын колу менен белги берип, чүш деген болду да, анан элден четтете эрişтип чыгып: балам, эгер жолдон тоскоолдуктар болбосо сенин кер кашка атың чыгат. Алиги сен сын берген кара аттын бир тери алынмай калган. Ал эми кызыл тору аттын болсо туягы жука, таштак жолдон алдырып коет. Сырт келбетинен көзгө кооз көрүнсө эле күлүк ат экен деп кызыга берген болбойт" деп мени дагы ойго салып таң калтырып койду. Анткени ал кызыл аттын туягы жука экенин кантип билип койду да, кара аттын бир тери алынмай калганын кантип билгенине ошунчалык таң калып, карыяны олуядай эле сезип калдым. Эртеси күнү чоң шашкеде аттар келди. Эми элдин чурулдаганын айтпагыла. Алдыда 2 ат катар чуркап келе жатты. Эми биринчилик дегенге бир эле адам баласы кызыкпайт экен да. 2 аттым эле жандары калбай жол талашат. Атанда шуну мен ошондо көрдүм. Жол али алыс, эл дөңсөдө карап турушат. Куйругулаш чуркап келе жаткан экөөнүн оң тарабындагы кашка ат марага 100 метрдей калган аттым эле аткан октой эле тиги атты артка таштап озуп чыкты. Көрсө ал менин кер кашка атым экен. Чаңда аттын өңү билинбей калып, мен бул кайсы кашка ат деп коем. Көрсө ошол кезде абдан эле жаш экенмин. Экинчи келген алиги бир тери алынмай калган кара ат келди. Таластыктар баш байгени алдырып жиберишкендерине абдан арданышты. Намыс деген кандай бийик. Таптаган атым биринчиликти алганда да мен азыркы тиги саяпкериңер уккан алкыш сөздү кожоюндан укканым жок. Баш байгеден мага болгону 2 ат 30 кой берди. Ошондо мен абдан катуу капа болдум да, мындан кийин ат таптабайм деп чыктым. Бирок бул өнөр деген неме жанды койбойт экен. Ат баспайм деген жерин 1000 басат болуп, ошондон бери канча атты таптап баш байгеге жеткирдим. Бирок дале болсо эмгегим бааланбай келе жатат деп сөзүн аянычтуу бүтүрдү. Сыртка чыгышып конук кадасы кылышкан соң алиги саяпкер каратты сынынан өткөрдү. Буга чейин деле каратты көргөн, бирок азыр башкача көз караш менен карап Касмалга кайрылды. "Каске, саяпкериң абдан жакшы. Өз ишин дыкат билген, ниети таза жан экен. Бирок бул аттын азыр 3 кемчилиги бар. Жайлата жайлоонун күчтүү чөбүн жегенге ныксырап турат. Казынын майы толук алына элек экен.
Эгер мен байкаган 3 кемчиликти жойсо анда башбайге карааттан ашпайт, деди да султанды сынай карап койду. Султан деле билет, аттын 3 эмес андан көп кемчилиги али жойула элек экенин. Бирок тиги сынчынын көргөндөрүн өзү көрүп билип турабы? Маселе мына ушунда. Чарчы бойлуу, сөздүн гүлүн тандап сүйлөгөн алиги сынчы эмнеге так айтпай сынды табышмактантып айтты? Ушуга султандын акылы жеткен жок. Сөз ушул жерден эмне болуп башка нукка бурулуп кетти, эч ким билбей калды. Бозумбектин баласы ажыга кетиптир дейби деген сөз эми сөз өңүтүн шарият жагына оодарды. Бул сөз айтылбаган болсо балким сөз сөзгө байланып, карааттын 3 кемчилигин тиги киши айтып калат беле, ким билет. Султан караат сыналгандан кийин эле атына минип, кайра үйгө кирбей, энесине таарынган баладай үйүнө кетип калды. Анткени ага алиги такыбалык жөнүндө айтылган сөз такыр жакпайт. Жашоого чектөө киргизгенге жеринен кызыкпайт. Андан көрө мал багуу, ат таптоо жөнүндө сөз болсо, анда сөзгө байланып, кайра үйгө тигилер менен бирге кирет беле, ким билет. Бирок көңүлү кичине нерседен кирдеп калса эле, эч токтоосуз кетип калган адаты те жаш кезинен эле калбай келе жатат. Эки иниси Молдалы, Тул Темирлер да түнт мүнөз, анан да жылкы баласына кызыгышпайт. Эч кимге эч сөз айтпай атына минип бастырып кеткен султан үйүнө кабагы сус тартып келди. Эмнеге антти аны өзү да билбейт. Кээде ушундай адаты бар. Көңүлү бир нерсени сүйбөй калса, аны кабагын карыш түйүп чыгарат. Аялы да билет султандын бул сырын. Бул күнү караатты эрте эле отко койду да, анан кийимин чечпей бүкүл бойдон эле жатып алды. Антке менен касмалы болуштун эл көзүнчө эмгегин баалап айткан сөзүн эстеп, кабагы ачыла түштү. Бир кезде катуу уктап кеткен экен. Катуу дабыштан улам ойгонуп кетти. Сыртка дөөрөп топ атчан келди көрүнөт. Иттер абалап үрүп жан алдарга алышкан жок. Султан сыртка атып чыкты. Кара атка келишкен жокпу деген ойдо. Көрсө улак тарткандар Жумадил бийдин эшигинин алдына улак таштаганы келишиптир. Опур топур бир топто барып араң токтоду. Эртеси таң эртең менен Касымалынын үйүнө өзү салт ат бастырып келди да, аттан түшүп ичкери кирсе, болуш төрдө малдаш урунуп олтурган экен. Султанды көрүп дароо суроо берди. Ой, сен эмне кече тамакка кирбей кетип калдың? Сен кеткенден кийин Шамбет саяпкер жакшы чечилип кеп улап берди. Мен жаным койбой карааттын кандай 3 кемчилиги бар деп сурасам, саяпкериңдин өзүн айтам деп болбой койду. Кетпесең өз өзүнөн угуп калбайт белең. Карааттын 3 кемчилигин. Султан эч сөз укпаган адамдай үн катты. Ал киши 3 кемчилигин көрсө, азыр мен ондон ашык кемчилигин көрүп турам. Азырынча ат толук табына келип боло элек да. Ат табына келгенден кийин айтса, анда мен ал киши айткан 3 кемчиликке кызыгат болчумун, деп кеси айтканда Касымалы оозун ачып, Султан, сен эмне деп турасың? Ат жабышка болгону 20 күн калды. Ошол кыска убакыттын ичинде сен алиги кемчиликтерин жойгонго жете аласыңбы? Деп күч менен сурап, суроолуу карады эле. Бою узун аргынан кирген Султан башын ийкеп, кемчиликти жойгон менин милдетим. Бирок башбайге колго тийип калса, сиз элге шыралга бергенди коюп, менин эмгегимди баалап койсоңуз жакшы болот эле. Касымалы кырс мүнөзүн карматып, ай Султан, сен эмне деп турасың? Уктуңбу кечеки саяпкердин айткан сөзүн? Эмне мен сенин эмгегиңди баалаган жокмунбу? Колдон келгенин берип жатам го. Султан ушул жерден өтүмсүз болуп, болушту тик карай албай күн кетти. Мен сиздин мага берген убадаңыз жөнүндө айтып жатам. Касымалы карс-карс күлүп, маңдайы жарыла жарк этип, ай Султан, сен мага туура түшүн. Караат башбайгени алса, менден үмүт кылып карап тургандын үмүтүн аткарбай, сараңданып койсом, анда менден сыймык качып карааттан оомат кетпейби? Эркек кишиге берип турган жарашат. Ай караат аман турса буйруганы тургандыр. Азыр канча киши карааттан үмүт кылып жашап жатышат. Караат чыкса согот алабыз деп. Же көрдүңбү карааттын байгесин өзүм жалгыз алып алганымды? Андан көрө сен экөөбүз элдин үмүтүн аткарып, атты жакшылап таптап башбайгени алалы. Султан бул сөздү укканда жибип кетти да көңүлү ачылып, көзүн кымыңдатып, сиз абдан туура айттыңыз. Караатты элдин багына жазган. Бул жагында эч талаш жок, деп жаман ойду өзүнөн алыстатып, кабагы ачыла түштү. Болуш кыраак адам болгон үчүн бул жолу Султанга туура түшүнүп, катуу айткандан алыс болуп, чектен сырт кеткен жок. Эки чынык кара таруунун бозосунан ичкен соң, Султан отурган ордунан туруп жатып, болушка карап акырын гана аттын жеми аз калды деп гана койду. Бул айтылган сөз менен болуш калган сөздү айттырбай түшүнүп,
башын ийкептин болду. Султан чыгып кеткенде болуш акырын гана бирөөнүн сөзүнө кирген экенсиң деп ойлоп, жакшы адамдарды жаман адамдардын сөзү бузаарын дагы бир жолу эске алып койду. Негизи эле Гүлүк таптоодо саяпкерлер атты кыл табына келтирүүдөгү негизги сырларын эч кимге билгизбей, сыр кылып катып, өздөрү менен өздөрү болуп калышат. Андан дагы алардын карманган ырымдары да болот. Ошондуктан мыкты саяпкерлер дайыма таберик болуп, табышмактанып да калышат. Билинбеген менен жылкы таптоо өзүнчө бир мүшкүл. Жылкынын кыял жоругуна чыдаган гана адамдар чыдайт. Бекер жерден адам жылкы мүнөз деп айтылып калбаганы мына ушул жерде катылып жатат. Жылкы баласы тазалыкты, пакизалыкты жана аяр мамилени сүйөт. Ананда жылкы баласы өзүн ким жакшы караса, аны кудум адам баласындай эле жакшы көрүп калат. Эгер жакшы көргөн саяпкери жанында болбосо, же бир жака кетип кала турган болсо, чөп жебей да кыйнайт. Багып жүргөн адамын алыстан же үнүнөн болбосо, жытынан да таанып билет. Караат султанды абдан жакшы көргөн үчүн аны менен жаны бирге. Бир курдай султан иштери менен алыска кеткенде, байланып турган Караат чөпкө салганы жакын келген кошунанын баласын жанына жакын жолотпой, тиштеп ала жаздаганда, араң боюн алып качып кутулуп, алыстан туруп айры менен араң чөп салган. Салган чөбүн Караат жебей да койгон болчу. Бул кыялы султанды жоктогон экенин кийин билишти. Ошол окуядан кийин Карааттын жанына эч ким бейчеки басып барбай калышкан. Караат бир болушка анан султан саяпкерге гана баш ийип, экөөнө гана үйүр алып жүрүп, кийин бул ататын таштады. Султан канчалык Караатты таптаганы менен ичинде катып калган куу тезеги түшпөй түркүн ойго салып жатты. Суутулган аттын куу тезеги түшмөйүн, жакшы жүгүрө албасын билген султан атты таптаганын уланта берди. Убагында аса байлап, убагы менен терин алып чаап келип, ары бери жетелеп болгон билген ишин жасоо менен алек. Күн көтөрүлүп калган кезде шараккан сууга Караатты жууп, боюн сергетип, кайра отко коет. Карааттын тийген чычканынан бери көңүл буруп, аттын тезегинен көзүн албады. Ооба, жылкы баласы абдан назик келет. Ошол назиктигин көп саяпкерлер түшүнбөй эле ат жүгүрбөдү деп күнөөнү атка шылташат. Бирок атта эч күнөө жок. Анын тилин билбеген күнөө саяпкерде. Жемден же чөптөн өксүп калса, же терин алганда туура эмес алып койсо да, Гүлүк ат бузулат. Көп адамдар кээ бир аттар бир-эки жолу алдыга чыгып койсо, ал атка кызыгып сатып алышат да, анан кийин жүгүрө албай калса, атка күнөөнү жүктөп, өздөрүнөн кеткен күнөөнү биле беришпейт. Ар кандай Гүлүктүн жүгүрүшү аны таптаган саяпкерине жараша болот деп, султан өзүнүн устаты Баястан саяпкерден далай жолу уккан. Касымалы болуш бир топ атча менен молдонун белин ашып Соңкөлгө өттү. Эми жашыл туланга бөлөнгөн Соңкөл аймагы көз жоосун алып, тим эле ушундай бир көзгө кооздук тартуулап турат. Болгон жумгал эле боз үйлөрүн тигип, көл жээктеп олтурушкан экен. Жайлоонун көркү мал менен дегендей койлор маарап, жылкылар кишенеп, уйлар мөөрөп, асманда торгой сайрап, айлана толукшуп бетеге белден буралып, маңдайкы тоо бетинен аңкыштаган суурлар хулт эткизе ийиндерине кире качып сереңдейт. Соңкөлдүн кооздугу көзгө бир укмуш жагымдуулукту тартуулап көңүл көтөрөт. Көлдүн үстүндө учуп конгон канаттуулар өз тилдеринде безеленип, үн кошуп сайрашат. Ага кошул ташыл кулакка жагымдуу атчандардын үзөңгүлөрү кагышып, бир башкача добуш угулуп, жайлоого өз салымын кошуп турду. Касымалы болуш менен Чот Караби алдыда бара жатканда, аларга катар бастырып келген Баястан саяпкер акырын үн катты. Каске, ишиң жүрүшүп элге алынып калдың. Эми бизге бир нерсе жетпей турат. Ал эмне билесизби? Деп көз кыйыгы менен карап, сөзүн табышмактантып карап калды. Болуш өзүнөн кыйла улуу кишинин айткан сөзүнө кызыгуусу арта. Эмне жетпей турат? Айта бериңиз, деп кайра суроолуу карап сөз узатты эле. Баястан акырын гана маңдайкы бетте жайылып жүргөн жылкылардан көзүн албай карап туруп калды да анан: Каске, сизге албетте Гүлүк ат жетпей турат. Гүлүк ат адамдын кадырын өстүрөт. Дегеним таякелериңе келдик. Саяктардын кыздары сулуу, аттары күлүк чыгарын уккандырсың. Сулуу аял эркектин көңүлүн өстүрөт, көзүн сүйүнтөт. Ал эми Гүлүк ат адамдын кадырына кадыр кошот. Ошол себептен илгертен сулуу кыз менен Гүлүк аттын баркы жогору келет. Колуңдан келсе сага бир Гүлүк тандап берейин. Кетерди ала кетсек кандай болот? Деп калды сөз өңүтүн келтирип.
Касымалы бұл сунушка лам дебей макул болуп, мен сіздің бұл сунушуңузду чын ниетимден колдойм. Тандаңыз, сизге жакканын. Эгер сизге күлүк чыкчу жылкы баласы жагып кала турган болсо, бир өйөр жылкы болсо да алмашып кеткенге аракет кылам, деп убаданы тартынбай берип, эмне дейсиң дегенсеп суроолу тигилди. Баястан ушул эле сөздү күтүп турган белем, дароо туш тарапка көз агытып, айлананы урчаган кооздукка көзү тойбой карап алып, акырын гана башын чайкап койду. Бул анын жердин кооздугуна кызыкканы болчу. Атчандар жашыл тулаңды шатыра шатман ат бастырып, аттарына төбөлетип кобурашып келе жатышты. Бир кезде Бийназар кеп учугун улап калды. Бул киши Касымалдан 10 чакты жашка кичүү болгону менен, болуш менен тең ата сүйлөшкөн жагы бар. Анткени Бийназар чоң санжырачы, ананда жорго сөздүн атасы. Алыс жолдо дайыма сөз менен жолду кыскартат. Болуш сөз кабылген адам болгон үчүн жанына дайыма Бийназарды ээрчитип алат. Анында сыры тереңде. Кээде ата текти сүрүштүрө киргенде, набаттуу кишилердин жанында болгону болуштун да аброюн көтөрөт. Бийназар коңур үнү менен жанындагылар уксун деген мааниде сөзүн баштады. Илгери Эсенгул атабыз баатыр аталып, калың элге алынып калган кезде Кокон хандыгынан атайын чакырыкчы келип, Эсенкул баатыр өзү келип жолугуп кетсин деп чакыртып калган экен. Ошондо 40 жигити менен барган Эсенгул баатырды жерге килем төшөп тозуп алышканда, килемдерин ат менен төбөлетип бастырып, дарбазанын оозуна чейин барышканда, килемдерине иштери күйгөн кокондуктар, бизде килемди ат менен төбөлетпейт деп айтышканда, Эсенгул баатыр минтип жооп берген экен. Биздин тоо ташыбыздын баары жашыл түстөгү килемге бөлөнүп жатат. Биз аларды ат менен эле бастырып төбөлетип жүрөбүз деп жооп бергенде, өзбектер таң калып, ылайыктуу сөз айта албай калышкан экен. Анткени сөз нак учурунда айтылганы чоң баледен кутултат эмеспи? Анын сыңары карагылачы. Аттар төбөлеген кудум килемге окшош жашыл тулаңды. Дегенде Касымалы туура айтылган сөзгө муюп, ооба, мындай кооз жерлерибиздин баа баркын биле жүргөнүбүз да бир жагынан туура. Алсак казак туугандардын эле боз таласын алалы. Алар кумга ширелген жерди деле мекен кылып жүрүшпөйбү? Мени түйшөлткөн казак туугандардын малдары, алардын өзгөчө койлорунун жумуруна кум толуп калат экен. Анткени шамал болгондо кум чөпкө жабышып калат экен да. Анан чөп менен кошо кумду жеп алышып кыйналат тура. Сөз ушул жерге келгенде, Баястан жакын жерде, жолдон анча алыс эмес түзөңчөдө оттоп жүргөн жылкылардын арасынан делден кулак арык кулунду көрө сала, Каске, тиги жылкыларга жакын баралычы, деп тимеле казына таап алган адамдай көзү жайнап, атын теминеп, алдыны көздөй бастырды. Ар бир өнөрдүн ээсине түшүнүп да болбойт. Көрсө кыл мергенчи тоо жаныбарын көзү чалса, бир орунга олтура албай калган сымал, Баястан саапкер дагы бир нерседен куру калгансып, шашып алганына таң кала турган чоткараби акырын гана, чоң күлүк чыга турган жылкы баласын көрдү көрүнөт. Бастыралы калганын бара көрөбүз, деп атын теминип алды. Бул убакта Баястан ичак алдыга бастырып, арасында алачандыр бээси бар, айгырынын жал куйругу төгүлгөн 20 жылкынын жанына жетип барып, чылкый кара түстөгү, соорусу жалпайган, кулагы тикчийген, шыйрактары өгүздүн бутундай жоон келген, чаткаягы кенен арык тайдан көзүн албай карап туруп калган эле. Качан сапарлаштары жанына келгенде, кулагы делдейген, шыйрактары бир башкача, көзгө комсо көрүнгөн каратайды колу менен көргөзүп, Каске, бул тайды эмне болсо дагы ээсинен сатып ал. Ушул тай сенин кадырыңды өстүрүп, баркыңды чыгарып, сакыбы маталып келет, деп жан алгалбай бирөө оозунан кебин жулуп алчудай шашып айтып, каратайга кайра көзүн кадады. Ондон ашык атчан болуш баш болуп, тиги каратайды көрүп, бир жагынан ооздору ачылатан калышса, бир жагынан саапкерге түшүнө албай туруп калышты. Баястан ушул жерден калдастап, сөз жүйөсүн айтып түшүндүрүп баштады. Каске, учуру келгенде ушул силер жактырбай турган каратай келишкен кара аргымак болот. Каратай убагы келгенде кара аргымак аталып, кара аттын санжырасы кийим муунда муунга Касымалынын кара аты болуп айтылып калат. Эч көңүл чөгөрбө. Булбулдун да өңү серт болот. Чыган тулпарда көзгө серт көрүнөт. Тулпардай өңүн жашырган деген сөз бекер жерден айтылып калган эмес. Гүлүктүн гүлүк болушу анын тукумуна да байланыштуу болот. Бул тай белгилүү гүлүктүн тукумунан экени билинип турбайбы? Мезгили келгенде коно чапканга жараган гүлүк аталат. Болгону менин өтүнүчүм,
Бұл тайды таштап кетпей тилимди алып, сатып аласыңбы же сурап аласыңбы? Колума тийгиз, деп берилүү менен өтүндү. Касымалы чын ниеттен айтылган сөзгө моюп, башын ийкеп макул экенин билгизди да, атын теминип алдыга бастырган болду. Аңгыча алдынан чыккан салт атчан киши оозунуп салам айтып, ат үстүнөн колун сунду. Кол алышы учурашкан соң болуш акырын гана тийгичтен сурап калды. Бул жайылып жүргөн жылкылар кимге тиешелүү? Деп. Топ атчандан азга сүрдүй түшкөн, тиги жашы 40-тан ашып калган, аргынан келген, бет чүкөсү чыккан киши басым менен үнүн жанду чыгарып, Байзак Батырдын жылкысы, деп жооп берди да анан, ал кишинин айылы тигине, деп сол жактагы суу жектей калың тигилген боз үйлөрдү көргөздү. Болуш эми аттын башын ал киши көргөзгөн жакты көздөй бурду. Жолдо карата Баястан саяпкер жан алы калбай, каске, эми бир керекке жара. Көптөн бери күлүк чыкчу жылкы баласын көзүмө илинте албай жүрдүм эле. Энесин байкадыңарбы? Жатыны жакшы. Күлүк туучу бээлер 2 жылда бир кулундайт. Кап, бул тайдын энеси мурда тууган кулундары эмне болду экен? Деп бээнин мурунку тууган кулундарын ойлоп сана чеге түштү эле. Дөөлөтбай акырын гана, Баястан, эмне биздин айылда деле күтүрөп көп жылкы жүрөт. Арасынан бир жылкы жакпай, саяктардын ушу кулагы тикчийген арык тайы көзүңө илинип калдыбы? Баястан бул айтылган сөзгө берилүү менен жооп берди. Дөкө, Батырды эне тойт, күлүктү бээ тойт. Бирок ар бир эле эне элдик болду төрөй бербейт да. Ошол сымак эле күлүк атты дагы той турган бээ тойт. Тууганда дагы күлүк боло турган колунду жакшылап туудуруп алыш керек. Илгери бир ат таптаган саяпкер сынчылык өнөрү бар киши, жылкысы көп бир кишиге жолугуп калып айткан экен. Жылкыларыңдын арасында гер кашка, курсагы тартылган бээ бар экен. Ошол бээң күлүк тойт, жакшылап туудуруп ал. Колун жаңы туулган кезинде сойлоп кетпесин деп кайра эскертет. Тиги киши макул болуп бээнин туучу кезине чейин жакшылап карап, бээ тууй турган күнү жамгыр жаап колунду карай албай калат. Бирок саяпкер айткандай бээ тойт, бирок кулун жакшы эле туулгандай болот. Арадан 3 ай убакыт өткөндө баягы сынчы келип кулунду көрүп айткан экен. Кап, сизге атайын табыштаса, кулунду эмне сойлотуп жибердиңиз деп катуу кейип, жаңы туулган кулунга сын берген экен. Алдына ат салбаган күлүк болот, бирок өмүрү кыска боло тургандай болуп калды деп сын айтканда тиги киши таң калып, ой, ал кулундун өмүрү кыска болорун кантип билип койдуң дегенде сынчы минтип айткан экен. Бул кулун туулганда энесинен бөлүнүп жерге түшүп сойлоп кеткенде бир көзүнүн ичке тамыры үзүлүп кеткен. Эми көзү жакшы көрбөй бир мандем болот деп айтканда тиги киши абдан өкүнүп калыптыр. Сынчы айткандай эле тиги кулун убагы келгенде чыгаан күлүк болуптур. Бирок сынчынын сыны туура чыгып, күлүктүн өмүрү кыска болуп калыптыр. Анткени чоң ат жабышта чуркап келе жатып, алдыдагы чуңкурду көзү көрбөй калып жыгылганда акыреги чыгып кеткен экен. Мына чыгаан сынчылар жылкы баласынын тагдырын да билип коюшат. Айтайын дегеним тиги көзүмө урунган тайдын көздөрү тунук, тууганда жакшы туудуруп алыптыр. Жылкынын жайын билген үчүн ээси кулунга маани берген, деп айтканда Касымалы болуш саяпкердин сынын угуп, эми чындап кара тайга көңүлү мерилеп, аны сатып алууну алдынан милдет кылып, таттуу кыялга жетеленип, башын ийкеп койду. Байзак болуш келген конокторду абдан жакшы маанайда тосуп алып, келиштире жасалган ак өргөсүнө киргизди. Эми ак өргөнүн ичи тим эле көз толо карагандай абдан жакшы жасалгаланган экен. Саяктын аялдары укмуш ишмер болот белем, чийге бастырылган оймо чиймелер тим эле көзгө бир башкача кооз көрүндү. Төрдө илбирсичи килинип турат. Жерде аюу талпак салынып, тасмалда тамактын түрү жайнайт. Андан дагы билдери ичке сулуусунан келген, көзгө илингендей чырайлуу келиндер тыпылдап иш менен алек болуп, кызмат кылып жүрүшөт. Келген конокторду жакшы маанай менен кабыл алып, Байзактын канчанча аял экенин ким билет. Бир жаш келин улам келип, Байзактын үстүн жаап, далысына ооп калган ичиген оңдоп кетип жатты. Бул аракет эле анын көрөргөз жаш аял экенинен белги берип турду. Аттиң болсоң эле болушчу бий бол. Тим эле көзүнүн карегине, кирпигинин ирмелгенине карап кызмат кылган жигиттер менен жаш келиндер бир ишарат менен гана Байзак болуштун оюн окуп билип турганы коноктордун кызыгуусун арттырды. Бир чыныдан кымыз ичилип, алдыга жаңы гана ысык самордун чайы келген кезде буура булчуң жигиттер ой боюна койбой байланбас тайды тойлатып, жулкунтуп жетелеп келип калышты. Мына
Хасмалы болуштун кадыры. Эгер кадыры болбосо, жумгалды мыкчып кармап олтурган байзак болуш мынчалык чабылып чарпылбай, бир койду эле союп коноктоп койсо болот эле го. Хасмалы өзүнүн ордун билип, өзүн сыпа тутуп, мен дагы бир аймактын болушмун дегенсип, тасмал четинде сөзгө кошула бербей, боюн түз алып отурду. Бул да болсо адамдын өзүн кармай билген сапаты. Качан малга бата тиленгенден соң, бир топко сыртта конок кадасы кылып, ары-бери басып келишип, анан кайрап тасмал четине олтурушканда, сөзгө сөз байланып отуруп, сөз аягы узун сабак кызуу кепке барып такалды. Антке менен Касымалы болуш байзактан бир топ жашка жаштык кылат. Байзак Касымалыны жээн деп, жаңы таанышкандан бери жакшы көрүп, колунан келишинче сыйлап келет. Сөз эми алыстан башталды. Болгондо дагы бир чоң саяпкердин ат таптаганы жөнүндө уланып калды. Мурду быйпыгыраак келген, эгинин алдында кичине сакалы бар саяк урусунун сөз бирги кишиси Нургазы карыя сүйлөп отурду. Ооба, сөздү уккан жерге айт дегендей, улуу сөз дагы сөз баккан кишилерге айтылары анык. Нургазы карыя тим эле окуяны көзгө элестеткендей кылып, уккулукту айтып баштады. Илгери бир көзү сокур, Бегиш деген аттын ичиндеги колундун тулпар болорун билген, өз өнөрүнүн устасы болгон чоң саяпкер болгон экен. Негизи эле мүчөсүнүн бир жери кем кишилер адам баласынан башка жагынан жогору келишет. Көзү сокур болгону менен Бегиштин бир нерсени алдына ала сезгени, ички туюму менен көп нерсени алдына ала туйган өнөр болуптур. Бир күнү Субанкул бай менен ат бастырып, узак жолго чыгып келе жатышып, маңдайкы бетти оттоп жүргөн жылкылардын ичинен Бегиш саяпкер күлүк чыкчу тайды алыстан көрүп, сынынан өткөрүп Субанкул байга айтат. Субанкул, тиги бетте жайылып жүргөн жылкылардын арасында бир чыгаан күлүк чыкчу тай бар. Колуңдан келсе, ошол тайды бир үйүр эмес, 100 баш жылкы берсең дагы сатып ал. Эгер менин тилимди алсаң, ал тай убагы келгенде сага 100 эмес, 1000 деген жылкыларды алып келип берген, зоболоңду көтөргөн чыгаан күлүк болот. Ал тайды мен өзүм таптап, алдына ат салбаган күлүк кылып берем деп, жылкылар жактан көзүн албай, телмире тиктеп карап калат. Айтылган сөз өз ордун таап, Субанкулду катуу кызыктырат. Бул көзү сокур Бегиш дагы эмнени көрө койду дегенсип, ал караган жактан көзүн албай, жайылып жүргөн жылкылардын ичинен кайсы тайды жактырды дегенсип, Субанкул дагы бир саамга жылкылардан көзүн албай карап, бирок көп тайдын арасынан кайсынысы жагып калдыга акылы жетпей карап калат. Бирок жылкы баласынын кандай күлүк чыгарын билбеген Субанкул канча аракет кылып караганы менен Бегиш жактырган тайды көрө албайт. Буга чейин чынында эле Субанкул күлүк атка жетпей жүргөн болот. Мындайда адам баласынын оюнан элер келбейт. Тим эле күлүк аттуу болуп жаткансып, ичинен толкунданып талат. Мына күлүк аттын кичине гана азгырган бир өзүмө. Субанкул дароо макул болуп баягы жайылып жүргөн жылкынын ээсин сураштырса, ал жылкылар өзүнүн аталаш эжесинин баласынын жылкысы болуп чыгат да, жээнинин үйүнө келип аттан түшөт. Чакырып келтире албаган таякеси келгенде, жээни катуу сүйүнөт. Чакыртып келтире албаган коногум келип калыптыр деп, казысы таман чыкма жылкы союп, ачылып чачылып конок кылат. Жээнинин бул пейилине ыраазы болгон Субанкул бай тамак ичип олтуруп, мындай деп кеп учугун чыгарып калган экен. Бек мырза, мына мен сени канча болду көрө эле келем. Минтип сен дагы өз ордуңду таап, бала бакыралуу, мал жан болуп калыптырсың. Ушуга да шүгүр. Эми сенден бир нерсе сурайын бересиңби дегенде, Бек мырза тигиле карап, таяке колумдан келген нерсе болсо сураңыз, берейин деп шар кетет. Сөз кезегин келтирип Субанкул, жылкыларыңдын арасында бир тай бар экен. Ошону бер. Ордуна күзүндө бир үйүр жылкы берейин дейт. Бул сөздү укканда Бек мырза таң калып калат. Бирок таякеси сураган тай жөн тай эмес экенин айтылган сөздөн улам баамдап, учурунда чоң күлүк чыгарын билип, бир үйүр жылкы берейин деп айтып жатса, бир нерсени билсе керек деп ойлоно калат да. Таяке, ал сиз сураган тайдын өзү тулпарчыкчу тай. Макул сурап калдыңыз, эми берейин. Бирок бир үйүр жылкы эмес, учурунда бир жолку байгесин бериңиз. Сиз жактырган тай учуру келгенде, сизге оомат алып келчү тай деп тайманбай, чоңду сурап айтканда, таякеси кырып күлүп, бир жагынан жээни дагы жөн адам эмес экенине ыраазы болуп, убадалаштык.
Егер ал тай чын эле күлүк чыгып ала турган болсо, сенин айтканыңды аткарам деп кол алышып, уадалашып, тайды кармап келгенге жигиттерди аттандырат. Кенен эт бышым убакытта жигиттер бүгүн эртең тууй тургандай, боз бээдей ичи чыккан, кулагы делдейген, ала туяк, маңдайында бармак басмагы бар чылкый кара тайды жетелеп келишет. Субанкулбай буга чейин такыр башка нерсени күтүп отурган болот. Жүдөгөн тайды көргөндө кабагына каржап, көңүлү кирдей түшөт да, бегишти карап көз менен белги берет. Сен жактырган ушул тайбы дегенсип. Ооба, бегиш өзү дагы кошуп барып жигиттерге тайды көргөзүп коюп алдыга келген болчу. Субанкулдун кабагы кирдей түшкөнүн байкаган бегиш, байым, тулпар боюн жашырат деген ушул. Эч камсанабаңыз. 2 жыл өтсүн, анан бул тайдын келбетине кызыга турган күн али алдыда деп, тимеле казына таап алган сараңбайдай кудуңдап, тайдын ар жагына бир чыгып, бер жагына бир чыгып, маңдайынан сылап, телегей тегиз адамдай жаркылдап алган бегишке Субанкул таң калып, бирок мейли жактырды алсын деп ичинен сызып тим болгон экен. Убакыт өзүн угунду өтүп, баягы тай бегиш айткандай кунан кезинде эле боюн керип, тулпар түстүү болуп чыга келет. Барган сайын көркүнө чыккан сулуу кыздай, Субанкул жактырбаган баягы жүдөгөн сымал кара тай көзгө урунгандай келбет көтүп, кудум тулпарлардай сынына чыгат. Бышты кезинен баштап күлүккө салынып, баш байгени бербеген күлүк болот. Бирок бир жаман жери Субанкулбай жээнине куулук кылып, биринчи чыгып келгендеги байгени берип кутулган экен. Көрсө алат чабышта баш байге бир жылкы, 10 соолук кой, бир кунаажын сайрыптыр. Мына байлардын сараңдыгы жана ичинин тардыгы. Баягы бегиш тандап, таап берген каратай 15 асый болгонго чейин алдына ат салбаган күлүк болуп, анан көрө албагандар тарабынан жок болуптур. Кара төлгөндө Субанкулбай абдан капа болуп, андай даван жарган күлүк жылкылуу болбосун алдын ала билип катуу өкүнгөн экен. Айтайын дегеним, адамдын дагы жакшысы анын кийген кийими же байлыгы менен билинбейт, чыныгы адамдык сапаты менен билинет. Адамдын сапаты карыганда, буюмдун сапаты эскиргенде билинет деп айтылат эмеспи? Деп сөзүнө чекит койгондо, Байзак туура айтылган сөзгө маани берип, ооба, адам баласын сынагын келсе, анын жасаган ишинен, же айткан сөзүнөн да билсе болот. Тили тапан, сөздү эби менен айта билген чечендик биздин саяк элинде көп кездешет. Деп сөздү кыйытып айтып, төр жакты карады. Касмалы болуш аста гана мыйыгынан күлүп, туура айттыңыз дегенсип коштогон болду. Алиги Нургаз деген карыя акырын кымыздан уртуп алып, ар бир улуттун керек болсо уруунун дагы өзүнө таандык сыпаты болот. Бекер айтылып калган эмес да. Саяк уруусунун кыздары сулуу, аттары күлүк, өздөрү сөзгө тапан болот деп. Чындап алып карасак абдан туурасын берилген. Деп сөзүнүн аягын толук бүтүрбөй Касмалыга карап, сиздин агаңыз Субандын уулу Адыл Баатырдын Аксур деген чыгаан күлүк аты болгон экен. Ал атты атасы менен көлгө барганда бугулардын чыгааны тай кезинде тартууга бериптир. Ат адамдын канаты деп бекер айтылып калган эмес. Илгери баатырлар өздөрү минип жүргөн аттар менен урушка чыгып, жеңип чыгышчу экен. Эгер аттан айрылса, душмандарга алдырып койгон күндөр да болуптур. Кадимкиле Курманбек баатыр далалы. Эгер тел тору атым болгондо, минтип аттан кулап түшүп, душманга алдырбайт элем деп арман кылганын баарыбыз билебиз. Эр жигиттин бир таянганы минген аты. Нургаз карыянын айткан кеби ол тургандарга абдан жакты. Сөз билги карыянын айткан кебине ыраазы болушту. Касмалы эбин келтире албай, бир топ убакытты алдырып жиберди. Качан гана аттанарда сөз кезеги келе калды эле, Касмалы Байзакка карап, Тайке, жээниңиздин бир талабын аткара аласызбы? Деп суроолуу карады эле. Байзак дароо көзүн бакырайтып карап, Касмалы, айт тартынбай. Таяке деген пир болот. Жээндин айтканын аткарбасам, мен эмнем Таяке? Деп сөздөн чалынып алды эле. Касмалы ушул жерден шар кетти. Таяке, сизден бир жылкы баласын сурайын дедим эле. Баары эле айтышат, саяк элдин аттары күлүк болот деп. Бир тай бербейсизби? Эгер күлүк чыгып калса, ордуна бир үйүр жылкы берейин кийин. Байзак кат-кырып күлүп, бир эле тайбы? Анда анын жарасы жеңил экен. Тандап ал. Мен каршы эмесмин. Дегенде Касмалы дароо Букан баатыр менен багышка кошуп, Баястан сайыпкерди жиберди. Тандап туруп бир тай кармап келгиле. Биз силерди анда күтө туралы, деди.
Бұларға қошып Байзақтағы өзінің екі жігітін жіберіп жатып, тез келгендей болғыла, деген болды. Тайғармап келгені кеткендер тезелеп бір Қаратайды жетелеп келіп қалышты. Байзақ арық, құлағы текчейген, ширақтары қалың, құрсағы шыққан Қаратайды көргенде таң қала қарап, жігіттер, толғандан ушыл арық тай көзіңөр келініп қалды ба? Қаске, тілді алып башқа тайғарматсаңшы, деділі Қасымалы жылмая күліп, Таяке, досың бергенден тишін ашып қарауа деген кеп бар емес пе? Болат ушыл Қаратай, балдарға жағып қалыптыр. Бұйрығаны ушыл, ушынды алам, башқасының керегі жоқ. Деділі Байзақ қолын шілтеп, сен сұрадың, мен бердім. Егер гүлік ат шықса, айтқаныңды атқарасың да. Қасымалы шар жоп берді. Таяке, сөз бір, айтылған сөз атылған оқ, уада атқарылады. Сөз ушыл жерге келгенде, сары қашқа атын темінеп, желе жүрішменен баш киімін бір жағына қиышайта киген, арық, суйдан сақалы егіне анша жарашпаған, үні чиылдап шыққан, жашы 40-тан ашып қалған киші келіп, Байзаққа бір тейді. Болуш, бұл емне қылғаныңыз? Чыған гүлік чыға тұрған тайды емне өріп жатасыз? Ал тайдан мен туылғаннан бері көзімді албай бағып келе жатпадым біле? Дегенде Байзақ күліп, ошол арық тайдан башқа тай көзіңе көрінбей қалды ба? Жылқылардың ішінен қарап көрші, толып жатат бұл оқшаш тайлар. Ошол арық тай гүлік чығат деген сілерге мен таң қалып тұрам. Жейнім келіп жақтырып қалыптыр, алсын. Оздан шығып кетті. Егер гүлік чықса ордына бір үйір жылқы келет. Ағемне қапа оласың, деп сөзін бөтіріп, келген қонақтарменен қол алышып, қоштошқан болды. Жылқышы киши баласын жоғы аттандырған енедей, бір жерден жылбай Қаратайдан көзін албай қарап тұрып, қашан Қасымалылар қырдан ашып кеткенде Байзаққа қарап, болуш, бекер қылдыңыз, матсар бақыштарға оп кетті. Білсеңіз құт үш нәрседе болады. Бері гүлік атта. Қаратай бір кезде дуанды жарған чыған гүлік болбаса, мен мұрдымды кеспірейін. Қап, мұндайын білгенде ерте келбейт білім. Толғаннан Қаратайды тандап кетішкенін қарашы, деп қату кейді. Байзақтағы жылқышысының айтқан кеуінен тайсалдай түшіп, сыр бербеген киші болып артқа бұрылды да, ичкері кіріп кетті. Анткеменен чынылы ичі қоңылтақтап, қавағы бүркөліп, бір қапшыты еңшерілгенсіп кетті. Шаң қайып асман açık, Тоғатжан үзеңгі қағыша жай аттың басығыменен жашыл тұланға бөлінген тоны беттеп келе жатышат. Жол улам үйдірген сайын аттардың демалғаны ор тартып, шайдот басықтары ақырындап чарчағандан белгі беріп, бышылдап демалғандары оғылып келе жатты. Қасымалы ушул жерден Баястанға қарап, тіге гүлік чығат деген тай ашуын ашылат болды екен, абдан еле арық екен. Аннандағы ширақтары қалың болып араң еле шілденген сейтқо. Баястан Қаратайды қарап, қаске, еш қамсанава, Қаратай 700 жерге жетеді. Бірақ бізді минген аттар шаршаваса болды. Баястан тымеле Қаратайға жетпей жүріп жеткенсіп, улам көзін албай тайды қарап, қызыққанын білгізіп, сөзге қошылбай келе жатты. Қасымалы таң қалып, дегі өнерлі адамдарға арға жоқ екен ғой деп ішінен ойлап қойды да, атына қамшы салып, емне баспай қалышты, деділі сөзді дөйлетпай алды. Қасыке, білсең бұл жерде түтек бар. Ошончын аттардың дем алғанын іле байқасаң, деділі сөзге чотқара қошылды. Оба, сіз абдан тура сөз айттыңыз. Түтек бір ел адамға емес, болған жануарларға дағы зиянын тигізет. Біз бұл аймақтан тез өтіп кетпесек болбайды, деп емі аттарды қиялатып бастырышты. Айтқандайлы қырды ашып кетішкеннен кейін ғана ауа сұйылып, өздеріне келе түшішті. Бұл уақытта гөнілді илап қалған үшін айыл маған ектебесі болбай қалышты. Қасымалы екі жағын қарап алып, бағыш, бір жігітті жаның алып айыл қараштыршы. Егер айыл болып қалса, біздің келе жатқанымыз жөнінде хабар бергендей бол. Қараңғы кіріп кетсе талаға жатмақ білек. Бұл аймақта айыл болушы керек. Бұқан екі жаққа көз ағытып, жанындағылар ұқсын деген тайысты, түтін жыты келіп жатауы, деген болды. Бұл уақытта долон ашусы жаққа жақындап алышқан болушы. Алдыға атын шағып кеткен бағыш менен бірге кеткен жігет маңдайқы қырды ашып кетішіп тезеле қайра келішті да. Бұл қырдың ар жағында айыл бар екен. Алдыбыздан шыққан жігіттен қонақ келе жатады деп айтырып жібердік. Қошқорлық сарыбағыштардың айыл екенін сұрап білдік. Қасымалы көңілі көтеріңкі. Анда бастыралы, деген болды да, еріксіз Баястан жетелеп келе жатқан Қаратайды қарап алу ішінен ушыл тайдың немнесіне қызғышты болды екен деп ойлап,
атына сылай камчы салды. Айыл Тоқоо уруусунан Бекмат байдын айылы экен. Касмал менен мамилеси жакшы. Жакшы маанай менен кабыл алып, конок тозу каатасы кылып, дароо бир тайга батат эленди. Убакыт улам алдыга жылган сайын айлананы кара коюлук каптап, асман бетин жымыңдаган жылдыздары элеп, үйдөн анча алыс эмес жерде жаткан койлордун дабышы угулуп турду. Боз үйдүн ичинде уй-мүйүз тартып тасмал четинде отургандар узун сабак сөзгө киришкен. Алдыларында аяк толо кымыз. Кыргыз баласы илгерден кымыздын даамына карап ичишкен эмеспи? Эмнегедир бул үйдүн кымызы ачуу эмес. Ичкен киши тамшанып ичкен кымыз экенин келгендер дароо байкашты. Бир кезде чоткара үй ээсине карап: Бекмат, сиздер кымызды кандай жасайсыздар? Дегеним, сиздин үйдүн кымызы өзгөчө даамдуу экен. Бекмат күлө карап: ушул суроону туура бердиң дегенсеп, азга демин ичине катып, ойго алаксыган болуп: Мен тээ бала кезден бери кымыз ичпейин тура албайм. Атам дагы бардык даамдан өзгөчө кымызды даамдап барктап иччү эле. Андыктан мен кымыздын 3 түрүн билем. Биринчиси ууз кымыз деп аталат. Ууз кымыз эрте жаздан жайга чейин жасалат. Ууз кымызды энесинин эмчегинен той өнбеген колун, кийин басыгы жакшы ат боло албайт. Минген ат жакшы болуш үчүн колун кезинде туулгандан тартып 6 ай же 8 айга чейин энесинин сүтүн гана эмсе, анда ал ойдогудай жакшы ат болот. Анткени ууз кымыздын касиети жылкы баласына кулун кезинен эле таасирин берет. Ууз кымызда пайдалуу заттар көп болот. Чыгаан саяпкерлер кулун энесинен туулганда эле кийин күлүк ат болорун билет да энесин саадырбайт, кулун эмсин деп. Андыктан бээнин ууз сүтүнө чоң маани берген жөндү. Ар бир нерсенин жаңы башталган кези жакшы экенин ким билбейт. Ал эми жайдан күзгө чейинки жасалган кымыз гүл кымыз деп аталат. Негизи эле үркөр чыга электе ичилген кымыздын дарчылык касиети чоң. Биз билбегенибиз менен кымыздын канча түрү бар. Эң жакшы даам тартуулаган силер тамшанып ичип жаткан кымыз. Сабата жакшы бышылганда ачуу даамданбай ичкен адамга жагымдуулук тартуулайт. Ал эми жаңы салган ачы элегиндеги кымыз самал деп аталат. Эң күчтүү кымыз тунма кымыз. Баарынан өңү бозбоенин сүтүн дарчылыкка көп колдонушат. Айткандай жылкы баласынын өңү дагы бир топ мааниге ээ. Бекматтын айткан сөздөрүн угуп отуруп Касмалы суроо берип калды. Демек энесинин ууз сүтүн канамбеген колун кийин жакшы ат болбойт дедиңиз? Анда керели кечке кезерип, ачка желеде байланып турган кулундарга эле жаман турбайбы? Бекмат бул берилген суроого башын ийкеп: Туура сөз. Андыктан сиз байланбас тайдын эти семиз болорун өзүңүз деле байкабайсызбы? Эмне үчүн сый конок келгенде байланбас тай союлат? Анын себеби энесинин ууз сүтүн толук эмип, калган сүтүн гана эмген кулундун денеси керектүү нерселер менен толук камсыз болгон үчүн семиз болот да. Андан дагы сойгондо сөөгү жумшак, эти даамдуу, табитти ачып жакшы желет да денеге жакшы сиңет. Ошол себептен жаш тайдын этинин дарчылыктагы касиети болот. Айтылып жаткан сөздөр абдан туура айтылгандыктан угуп тургандары сөздү бөлүшкөн жок. Бекмат дагы билгендерин берилүү менен жеткиликтүү кылып айтып берип, кулактын кычуусун кандырды. Сөз бир топко уланып, бул күнү жакшы конок болуп, Касмалы жигиттер менен эртеси жалган шашкеде сапарларын улап жолго чыгышты. Жаңы гана долон ашуусун ашып, ылдыйлап келе жатышканда, 3 атчан алдыдан чыгып учурашкан болду. Бул үчөөнүн бири кадимки Шергазы саяпкер, бирөө коштун тилин билген мүнүшкөр Омоке, үчүнчүсү жашы 50 жаштан өтүп калган орто бойлуу, аргынан келген жыгач уста Дадый. Дадый жыгачтын тилин билген чыган уста, чап, боз үйдүн жыгачтарын жасап, иштен деле колу бошобойт. Убакыт баарын карытат дегендей, акыркы кездерде Дадый уста дагы иштен чыгынып, баягыдай ишке баш оту менен берилип иштебей калган. Бирок 3 баласына колунан келишинче үйрөтүп, устачылык өнөрдөн четтеп бараткан жайы бар. Булар Нарынтараттагы Тынымсейит уруусуна барып, конок болуп келе жатышкан эле. Учурашып, ал жайды сурашкандан соң дароо эле Шергазы саяпкер Каратайды көрө сала, Баястан жетелеп келе жаткандыктан андан сурады. Баястан, бул тайды кимден алдың? Деп тимиле көзү жайнай түштү. Мына көзү жетип, жылкы баласынын жайын билген кишинин кызыкканы. Баястан берилген суроого жооп бергенге шашылган жок, бирок сыр бербеске аракет кылып, акырын гана үн катты. Өзү жетелеп келе жаткан тайды бир карап алып: бул тай меники эмес, Касмалы болуштуку. 2 күн илгери байзак болуштан алды. Дегенде Шергазы башын чайкап, бир нерседен шек алгансып, ичине каткан сырдын түйүнүн билгизип албайын дегенсеп, Касмалыны карап: абдан жолду келе жаткан экенсиңер. Бул Каратай убага келгенде дубанды жарган чоң күлүк ат болот.
Егер жылқы баласының қадырын білген жақсы кишиге бақтырсаң, аттың арық қана болғаны болбаса, эч кемчилиги жок экен дегенде, Қасымалы чылқы Қаратайдан көзін албай қарап, ойға лақсыған болып, бір азға тұруанан, «Эмне үчүн бул тай арық болып қалған?» деп сурорду эле. Шерғазы атын теминеп тайға чукул келип, бул тайдын энесин учурунда кактап саап койгондуктан, энесинин сүтүн толук эмбеген үчүн ушул абалга туш болгон. Айткандай кулун кезинде энесинин сүтүн кан эмбеген тай арык болуп калат. Убагында энесинин ууз сүтүн эмгени менен бир жаман жери самал сүтүн толук эмбей калган. Бирок арык болгону менен кийин көрөсүңөр. Аман болсо аты тарыхта калган, сенин зоолоңду көтөргөн, бир айыл элди баккан чыган күлүк чыгарынан менин шегим жок. Эң негизгиси жакшы карап, жакшы баккыла. Мунун келечеги алдыда. Баястан каадылана Касымалды карады. Айттым беле, мен эмес Шергазыда бул тайдын келечегин көрүп айтып жатканын дегенсеп, тайды жаңылбай тандаганын көз карашы менен билгизди. Омоке мүнүшкөр сөз алды. Макул анда, биз бастыралы. Күндүн арты карарып келе жатат. Жаңга калбай ылдыйлап кеткендей бололу. Бүгүн дагы бара турган жерибиз бар эле. Баса, силер кайдан келе жатасыңар? Деди эле Касымалы. Саяк туугандарга мейманчылап барган элек. Ана минтип олжолу келе жатабыз. Деди эле Шергазы акырын гана. Мындай чоң олжого жөн киши кабыла бербейт. Аттең. Кийин ушул тай бара алына келгенде чуркаганын көрбөсөм дагы, турган турпатын бир көрүп калсам арманым жок эле. Деп кызыкканын билгизип айтканда, Касымалы сөздү бөлүп, убактыңар болсо кийин бир келип тайды көргөнчө конок болуп кеткиле. Айткандай биздин айылда чыган мүнүшкөр бар. Анын бир күтүн дагы сыныңардан өткөрүп, өз оюңарды айта кеткиле, деп Омоке мүнүшкөргө карата айткан болду. Ушул сөз ооздон чыгар менен жолоочулар кол алышып, коштошкон болушту да, аттарын теминеп, өз жолдоруна түшүп, сапарларын улашты. Касымалы ат жалын тиктеп келе жатып, таттуу кыялга жетеленди. Ооба, ар бир эркек жан үчүн күлүк атка жетүү эмне деген жетишкендик. Күлүк ат менен сулуу аял затына кызыкпаган эркек жок көсө. Анткени ат адамдын канаты, ат адамдын көңүлүн өстүрөт, байлык адамдын жүрөгүн карартат. Ал эми аял заты эркектин жүрөгүн агартат деп бекер айтылып калган эмес да. Болуш келечекке сереп салып ойга лаксып келе жатканда, оюн бузуп Баястан суроо берип калды. Каске, эми бул тайдын күлүк чыгарын жан адамга айтпай эле коелу. Деп айтканда Болуш башын ийкеп, макул дегенсеп жооп берген болду. Биринчи аудио бөлүмдүн соңу.